Бул мааракелик иш-чара Бишкек шаарындагы Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Мирослав Лайчак, Кыргыз бийлигинен Тышкы иштер министри Чыңгызбек Айдарбеков, Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов баштаган топ жана экс-президент Роза Отунбаева да катышты. Жыйындын жүрүшүндө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы Мирослав Лайчак 20 жыл Кыргызстан менен ийгиликтүү иштешкенин айтып, мындай өнөктөштүк дагы уланарына үмүт кыларын билдирди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Кыргызстанда 20 жылдык иш алып баруусу ийгиликтүү болду деп айта алам. Биз бул жылдар аралыгында саясат, экономикалык жана гуманитардык багытта ийгиликтүү иш алып бара алдык. Биз мындан ары да ийгиликтүү иштешебиз деп үмүт кылам. Ал эми Кыргызстандын Тышкы иштер министри Чыңгызбек Айдарбеков Кыргызстандын өнүгүүсүнө бул уюмдун салымы чоң экенин билдирип, келечекте жогорку деңгээлде иштешебиз деген оюн айтты. Все эти годы мы чувствовали постоянную поддержку ОБСЕ в развитии Кыргызстана. Биз мына ушул 20 жылдык иштешүүбүздө өлкөбүздүн өнүгүүсүнө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосун сезип келдик. Адам укуктарын коргоо жаатында, укук коргоо органдарындагы реформаларга, демократиялык институттарды бекемдөөгө кошкон салым үчүн рахмат айтабыз. Ошондой эле жыйынга катышып жаткан Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева бул уюм Кыргызстандын Европага болгон терезеси деп атады. ОБСЕ биз менен 20 жыл иштеп атканына, биз мырза Лайчактын Кыргызстанга келгенине өтө курсамыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дүйнөдөгү коопсуздук боюнча ири уюмдардан болуп эсептелет. Анын максаты куралдуу күчтөрдү көзөмөлдөө, жарандык укугун коргоо, эркин сүйлөө жана таза шайлоо болуп эсептелет. Бул Бириккен Улуттар уюмунун курамына кирип конфликттик, кризистик, постконфликттик реабилитация боюнча иш жүргүзөт.